саламатсыздарбы? Эфирде жаңылыктардын кечки толукталган чыгарылышы. Студияда кызматыңыздарда Медербек Кеңешев. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Тескей жээк туристтерди тосууга даяр. Тоң району жайкы эс алуу сезонун ачышты. Ысык көлдө мыйзамсыз балык уулоочуларга каршы күрөш уланууда. Ак өлөң жана Сары Камыш айылдарында жүргүзүлгөн рейдтин жыйынтыгында көлдөн 200 метр синтетикалык торлор алынды. Кыргыз спортунун 100 жылдыгынын алкагында Чолпон Ата шаарында таэквондо ITF боюнча чемпионат өткөрүлдү. Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу конституциялык мыйзамга кол койду. Конституциялык мыйзам 2025 жылдын 4-июнунда Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынган. Конституциялык мыйзам министрлер кабинетинин ишин өркүндөтүү максатында иштелип чыкты. Кабыл алынган конституциялык мыйзам менен Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамына өзгөртүү киргизүү каралган. Ага ылайык министрлер кабинетинин төрагасынын жана министрлер кабинетинин башкы мүчөсүнүн кызмат орундарын жогорку билимге ээ, мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарда жалпысынан 7 жылдан кем эмес иш стажы бар. Анын ичинде жетекчи кызмат орундарында 5 жыл, ошондой эле 10 жылдан кем эмес иш тажрыйбасы бар адамдар ээлей алат. Аткаруу бийлигинин башкы органынын жетекчисинин кызмат орунунун жогорку билимге ээ, мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарда жалпысынан 5 жылдан кем эмес иш стажы бар. Анын ичинде жетекчи кызмат орундарында 3 жыл, ошондой эле 7 жылдан кем эмес иш тажрыйбасы бар адамдар ээлей алат. Аталган конституциялык мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып 10 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Өзбекстандын Борбору Ташкент шаарында Борбору Азиядагы эң ири инвестициялык аянтча болгон 4-чү Ташкент эл аралык инвестициялык форум өтөт. Бул ирет форумда 100гө жакын өлкөдөн 8000ден ашуун делегат, анын ичинде мамлекет башчылары, өкмөт жетекчилери, эл аралык каржы институттарынын жана ири компаниялардын өкүлдөрү катышат. Кыргызстандан форумга министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев жетектеген делегация катышат. Жогорку даражалуу коноктордун катарында Болгария, Словакия, Казакстан, Тажикстан, Азербайжан жана Түркмөнстандан жетекчилери бар. Форумда энергетика, инфраструктура, айыл чарба, санарип технологиялар, кен байлыктарды казуу жана өнөрү жай тармагындагы ири инвестициялык долбоорлор тааныштырылууда. Ошондой эле алгачкы жолу Өзбекстандын өнөр жай жана инвестициялык мүмкүнчүлүктөрүнө арналган улуттук көргөзмө уюштурулуп, анда 90дан ашык компания өз долбоорлорун сунуш кылууда. Форумду дүйнөнүн 31 өлкөсүнөн келген маалымат каражаттарынын өкүлдөрү чагылдырат. Алардын катарында Кыргызстандын кабар агенттигинин өкүлдөрү да бар. Форум алкагында эки тараптуу жолугушуулар, долбоорлордун презентациялары жана жаңы келишимдердин кол коюлушу менен жыйынтыкталат. Каракол эл аралык аэропортунда эл аралык каттамдарды кабыл алууга даярдык көрүлүүдө. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин өкүлдөрүнүн Ысык көл облусундагы көчмө жыйынында белгилүү болду. Учурда эл аралык аэропортто Бишкек Каракол багыты боюнча жумасына 2, Ош Каракол багыты боюнча 1 жолу учуулар аткарылууда. Аэропорт жетекчиси Сауырбек Нарбаев белгилегендей, мында саатына 250 жүргүнчүнү тейлөөгө толук шарт бар. Учуп конуу тилкесин 2450 метрден 3750 метрге чейин кеңейтүү жана түнкүсүн учактарды кабыл алууга, жарыктарды орнотуу иштери жүрүп, эл аралык рейстерди кабыл алууга ички даярдыктар көрүлүүдө. Комитет төрагасы Мурадил Сыдыков Ысык көлдө туризм тармагынын жакшыртууда жана өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүндө Каракол эл аралык аэропортунун жаңыланышы маанилүү кадам деп сыпаттады. Ал эми депутаттар аэропорттун мүмкүнчүлүктөрүнө, эл аралык рейстерди уюштуруу шарттарына өзгөчө көңүл бурушту. Урматтуу президентибиз Садыр Нуржоевичтин иш программасында ушул стратегиялык коопсуздук үчүн региондордогу аэропортту өнүктүрөлү деген программасы менен бүгүнкү күндө Каракол, Талас бүттү, жакында Нарын аэропорту берилген атат. Жакынкы учурда Жалал Абад аэропортунун капсуласы салынды. Ош аэропорту, биздин Бишкектеги Борбор калабызда Манас аэропортунун реконструкциясы башталды. Мунун баары тең биздин мамлекетибизге чындыгында
ошол эле туристтик тармактоолору же эл аралык тармактоолору абдан өнүгүүгө жакшы бир орчундуу мамиле түзүп келет. Ысык көлдө эс алуу сезонундагы негизги көйгөй көлдү саркынды суулардан сактоо. Бул тууралуу экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын экологиялык көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Расулбек Жусупов билдирди. Анын айтымында биринчиден көлгө саркынды суулар куюлбай, бардык субъектилер экологиялык талаптарга туура келиш керек. Жылда эс алуу жайларына инвентаризация жүргүзүлүп турат. Быйылкы жылдын эсеби боюнча жалпы объектилердин саны 1198 түзөт. Анын ичинен пансионаттар 165, мейманканалар 64, жеке менчик конок үйлөрдүн саны 932, боз үйлөрдүн 37 шаарчасы бар. Ал эми Ысык көл облусу боюнча бардыгы 180 тазалоочу курулмалар бар. Булардын бардыгы инвентаризациядан өтүп, учурда көзөмөлдөө иштери жүрүп жатат, деди Жусупов. Экологиялык көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы маалымдагандай, эс алуу жайы үчүн жер бөлүнгөн тартып экологиялык көзөмөл жүргүзүлөт. Иштелип чыккан долбоорду министрликке мамлекеттик экология кызматы менен макулдашып, оң жактуу корутунду алыш керек. Биз долбоордун негизинде гана курулушту көзөмөлгө алабыз. Эгерде кандайдыр бир мыйзам бузуулар аныкталса, эскертүүлөр берилип, административдик айыптар салынат. Андан башка атмосфералык абалды булгоо, саркынды суулар, жер кыртышын бузуу, таштандыларды мыйзамсыз таштоо боюнча доолор коюлат, деди ал. Белгилей кетсек, Ысык көл жээгинде мыйзам бузгандарга чара көрүү максатында жаңы жобо иштелип чыкты. Бул жобо бардык мыйзам бузган ишкер субъектилерге туура келет. Ысык көлдүн экологиясын сактоо максатында Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги жаңы жобону коомдук талкууга алып чыкты. Бул документке ылайык экологиялык жана техникалык коопсуздук талаптарын аткарбаган эс алуу жайларынын иши токтотулушу мүмкүн. Тоң аймагында жайкы эс алуу мезгилине даярдык күч. Аймакта туристтик сезондун ачылышы өтүп, Ысык көлдүн экологиясын сактоо, мыйзамсыз балык уулоонун алдын алуу жана коомдук коопсуздук чараларын күчөтүү боюнча көл жээгинде жыйын болуп өттү. Тескей жээкте жайкы эс алуу сезонуна даярдыктар күч. Аны менен бирге Ысык көлдүн экологиясын сактап, көлдө мыйзамсыз балык уулоонун алдын алуу иштери дагы байма-бай жүрүп жатат. Ал үчүн туристтик экологиялык милиция кайыктары менен күндүр түндүр көл үстүндө. Аймакта жүргүзүлүп жаткан кеңири масштабтагы мындай профилактикалык иш-чаралар өз жыйынтыгын берип жатыптыр. Айта кетсек, мурда Ысык көлдө балык уулоо менен алектенген бир катар жарандар өз ыктыяры менен колдонуп жүргөн мотор кайыктарын өткөрүп беришкен. Алар атайын видео кайрылуу жасап, жалпы элди Ысык көлдү коргоого чакырышты. Ушул Ысык көлдүн бермети болгон Ысык көлүбүздү жалпылап чогулап баарыбыз коргоп алайлы. Ушул өзүмө тиешелүү болгон кайыгымды, Су-10-19 өзүмө тиешелүү болгон кайыгымды өз каалоом менен ушул милиция кызматкерлерине өткөрүп берип атам азыркы учурда. Президентибиздин жарлыгын көрүп, жана ошондой эле тоң ролунун милициялардын эскертүүсү менен мындан ары балык кармабайм. Бир жуманын ичинде бөлүнгөн тур экология кызматкерлери менен биргеликте жүргүзүлгөн профилактикалык иштердин негизинде Тоң районунун аймагына Тоң райондук иштер бөлүмүнө жалпысынан 6 катер, 9 кайык алынды. Анын ичинен өз каалоолору менен берген дагы жарандарыбыз бар. Бул жарандарга бергенде биз ыраазы болуп, биз дагы сүйүнүп жатабыз. Геклик пляжынын жээгине тизилген бул күч түзүмдөрү Тоң аймагындагы туристтик сезондун ачылышын жасашты. Иш-чарада жайкы эс алуу мезгилинде коомдук коопсуздукту алдын алуу, туристтик экологиялык милициянын ишмердүүлүгү боюнча жыйын өткөрүштү. Урматтуу президентибиз өзү колдоп, атайын Тоң районуна бир взвод экотуризм боюнча атайын взвод бөлүп берди. Биз ошолор менен бүгүн тиешелүү мекемечканын жетекчилери менен райондо ошол экотуризмди сактоо боюнча бүгүн жыйын өткөздүк. Ордунда ошо пансионаттардын ордуна келип ошол жерде чогуу жыйын өткөрүп бүгүн талкуу болуп сүйлөшүлдү. Мыйзамсыз жанагы салынып аткан курулуштар боюнча жана ошондой эле сатылып жаткан полиэтилен пакеттер, баклажкалар боюнча жер-жеринде түшүндүрүү иштери жүрүүдө. Ошол тур сезондо мыйзам бузууга жол бербеш керек, жол бербөөгө аракет кылабыз. Быйылкы жылы Тоң аймагында жайкы эс алуу мезгилине карата жаңы долбоорлорду ишке ашыруу менен даярдыктар көрүлүп келген. Ал үчүн көл жээгиндеги пляждардын инфратүзүмдөрүн жакшыртып, коопсуздук чараларын күчөтүү талабы коюлган.
Гүлбарчын Молдоева, Данияр Акунов, Ысык көл жаңылыктары, Тоң району. Ысык көлдө мыйзамсыз балық уулоочуларга каршы күрөш уланууда. Ички иштер бөлүмү эко милиция кызматкерлери көл дүнүстүн кыдырып, браконьерлерди кармоо менен бирге тургундарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүүдө. Акыркы бир жылда 600дөн ашык мыйзамсыз тор алынды. Бир нече кылмыш иши козголуп, кызуу иштер жүрүп жаткан мезгили. Ысык көлдүн экологиясын сактоо боюнча мыйзамсыз балык улагандарга каршы аракеттер облус аймагында уланууда. Көл үстүн кыдырып браконьерлерди кармоо максатынан тышкары эми тургундарга түшүндүрүү иштери дагы жүрүүдө. Анда ички иштер башкармалыгы тарабынан облус аймагындагы жарандарга балык улоодо канчалык мамлекетке зыянын алып келип жаткандыгын айтып, катуу чаралар көрүлөт экендиги эскертилүүдө. Түп айыл аймагынан 6 киши кармалды. Сот жоонуна бүгүнкү күндө тартылат да. Ал эми эмне себептен ушул иш-чараны ушул жерден делилге көтөрүп Балбай айыл аймагынан баштап атабыз, өзүңүздөр түшүнөт болушуңуздар керек. Акыркы эле күндөрү мына 11 жаран Балбай айыл аймагынан кармалып атат да. Бул эмне деген түшүндүрөт? Бул основной негизги катмар ушул мыйзамды көп мындай сыйлап алгандыктан, же болбосо мындай бир кайдыгер карагандыктан ушул жерден ушул эл менен жолугушууну түшүндүрүү иштерин баштап атабыз. Буга чейин атайын мыйзамсыз балык улоо, экологияны сактоо боюнча жерлеринде күрөшүп келсек, азыр эми элдердин арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнү баштадык. Бүгүн биринчи Түп районунун Балбай айыл өкмөтүнөн баштадык. Бүгүнкү биздин максатыбыз биздин экологияны сактоо боюнча урматтуу президенттин жарлыгын аткарыш, ар бирибиздин милдетибиз экенин элге туура түшүндүрүп коеюн деген багытта ушундай иш-чараны жүргүзүп атабыз. Бүгүнкү күнгө чейин 10 күндүн ичинде Ысык көл облусунун аймагында ар кандай тергөө амалдарын жүргүздүк. Ошо менен бирге 230 даана синтетикалык тор алынып, эсептегенде 23 километрди түздү. Андан тышкары 400 килограммга жакын мыйзамсыз балык улогондорду алдык. 29 ар кандай кайыктарды, моторлуу, моторсуз кайыктарды тергөө амалдары менен алдык. Бүгүнкү күндө тергөө амалдары жүргүзүлүп жатат. Мындан кийин да иш-чараны биз күчөтөбүз. Биз бүгүнкү күндө жарандарга түшүндүрүп атабыз. Биз мыйзамсыз балык улоо бул мамлекеттин байлыгына кол салуу, бул уурлук катары сезиш керек деп түшүндүрүү иштерин жүргүзүп алып баратат. Белгилей кетсек, акыркы бир жыл ичинде Ысык көл аймагынан 610 даана мыйзамсыз тор алынган. Бул болжол менен 61 000 чарчы метрге барабар. Ошондой эле 92 кылмыш иши козголуп, экологиялык зыянды калыбына келтирүү үчүн 4,5 миллион сомдук доо коюлган. 30 майда Ысык көл районундагы жанагы жылда туристтик сезонго бөлүштүрүүчү гарнизон бөлүштүрүүдө бизге канчалаган техникалар келип, азыркы күндө экология сактоо үчүн Кыргыз Республикасынын президенти урматтуу Садыр Нуркожоевичтин өзүнүн жеке фондунан 144 миллион акча бөлүнүп берип, бизге тиешелүү экологияны сактоо боюнча бир техникалар жана башка каражаттар менен толук камсыз болду. Биз эми ушул күндөн баштап туруп толугу менен экологияны сактоого күрөшсөк болот да. Буга чейин дагы күрөшүп келгенбиз, бирок ошол мезгилде бизге тиешелүү техникалар же башка оборудованиялар жетишпей келген да. Бүгүнкү күндө толук камсыз болду. Массалык маалымат каражаттарынан да өзүңүздөр көрдүңүздөр. Ошол күндөн баштап биздин канчалаган мыйзамсыз балык улоо, мыйзамсыз да башка бак дарактарды кыйуу, же болбосо мыйзамсыз көлдүн айланасында туура эмес шарттарды түзүп, башка тагыраак айтканда таштандылар, таштап кеткен фактыларды аныктап алып чыгып атабыз, көрүп атасыздар. Суунун ичинде, көлдүн ичинде мурдатан ташталган торлорду алып чыгып тазалап атабыз. Мына биргеликте жогорудагы бүгүнкү ушу иш-чарабыз экологияны сактап калалы деген чоң маселе болуп атат, актуальный суроо болуп атат. Ошондуктан мен ушу элимди, журтумду үндөп кетет элем. Экологиябызды сактап калалы. Урпактарыбыз эмнени таштап кетебиз? Тоо таш көлүбүз, берметте болгон көлүбүздө анын ичинде балыгы бар экен. Балыкты улоогон токтотолу. Мыйзамсыз балык улоого эч качан жол бербөө учурдун талабы. Синтетикалык торлорду саткандарга каршы да күчтүү мыйзам чегинде чаралар көрүлөт. Экологиялык мыйзамдуулукту сактоо үчүн болгон бардык күчтү жумшап, бул багыттагы аракеттер дагы да күчөтүлө бермекчи. Талгат Токтомушев, Айбек Турдакунов, Түп районунан. Ошондой эле Ысык көлдө мыйзамсыз балык улоого каршы күрөш күч алганы менен анын аягы суюлбай келет. Облус боюнча тиешелүү кызмат адамдары биргеликте кызуу иш алып барууда. Бул жолу балыкчы шаарындагы Ак Өлөң жана Сары Камыш айылдарына тиешелүү тараптар текшерилди. Рейдтин жыйынтыгында көлдөн 200 метр синтетикалык торлор алынды. Кененирээк кабарчынын сюжетинде.
Ысык Көл облусунда мыйзамсыз балык оолоого каршы күрөш күчүндө. Бирок бул терс көрүнүш али күнгө чейин токтобой келет. Бул ирет Ак Өлөң жана Саргамыш айыл аймактарынын тилкелеринде рейд өткөрүлдү. Текшерүүгө өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн жарандык коргонуу бөлүмчөсүнөн жана күч түзүмдөрүнөн катышышты. 131 жарлыкты аткаруу максатында рейдтик иш-чарага чыктык. Рейдтик иш-чаранын негизинде Ак Өлөң тараптан жана Саргамыш тараптардан болжол менен 200 метрдей атайын синтетикалык торлор табылды. Бирок эски, алар жаңы деле торлор көрүнгөн жок. Алардын баарын чыгарып жаңы эле жеринен келип кесип уничтоженияга кетирдик жана мындай иштер дагы улана берет. Рейдтин жүрүшүндө Ысык Көлдүн жээгинен 200 метрге чукул синтетикалык торлор алынып жок кылынды. Адистердин айтымында Кытай торлору көлдүн экосистемасына олуттуу зыян тийгизип жатат. Алар мыйзам тарабынан тыюу салынган каражат болуп эсептелинип, балык чарбасын тартипке келтирүүгө тоскоолдук жаратууда. Ысык Көл акваториясын тазалоо, мыйзамсыз салынган торлорду тазалоо боюнча иштер жүрүп атат. Бул иш-чаралар өтүп келген. Мындан ары дагы рейдтик иш-чаралар торлорду тазалоо боюнча өтө берет. Күнүгө биз ушул тиешелүү кызматтар менен координациялык кеңешмеде ишмерчем түзүлүп, ишмерчем негизинде, график негизинде ар бир ушул көлдүн балык шаарындагы акваториясындагы көлдүн тазалоо боюнча жана мыйзамсыз балык оолоо жана мыйзамсыз аңчылык боюнча иш-чара өткүзүп турулат. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү мыйзамсыз балык оолоо фактылар боюнча коомчулукту кайдыгер болбоого, мындай көрүнүштөр тууралуу дароо тиешелүү органдарга маалымат берүүгө чакырышты. Ысык Көлдүн экологиясын сактоо максатында өткөрүлүп жаткан рейдтер мындан ары дагы улантылат. Алтынай Рыспай кызы, Сталбек Саманчиев, Мадина Бакирова, Ысык Көл жаңылыктары үчүн Балыкчы шаарынан. Манас эпосун изилдөө жана жайылтуу боюнча концепция Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин жыйынында кабыл алынган. Бул чечимде Кыргыз Республикасынын президентинин 2022-жылдын 22 апрелиндеги номер 126 Кыргыз элинин баа жеткис руханий мурасы Манас эпосунун 3 илтигин Манас, Семетей, Сейтек эпосторун ар тараптан изилдөө жана жайылтуу боюнча кошумча чаралар жөнүндө жарлыгын жана Манас улуттук биримдиги жана ынтымагы маалымат өнөктүгүнүн концепциясын ишке ашыруу максатында кабыл алынган. Мындай долбоордун негизинде ар бир мамлекеттик мекеме ишкананын кызматкерлери милдеттүү түрдө китепканаларга барып, Манас эпосун окууга милдеттендирилген. Бул ирет Каракол шаарынын мэриясынын кызматкерлери Сыдыкбеков атындагы китепканага барып, Манас, Семетей, Сейтек эпосторун окушту. Бүгүнкү күндө Манас эпосун окуп, жайылтып, үзүлгөндү улап, чачылганды жыйнаганга бул эпостордун таалим-тарбия алып, Кыргыз мамлекетин сактап, кийинки урпактарга өткөрүп берүүгө, өбөлгө түзүүгө максат коюлган. Кыргыз спортунун 100 жылдыгынын алкагында Чолпон Ата шаарында таэквондо ITF боюнча чемпионат өткөрүлдү. Белгилей кетсек, мында 150дөн ашык спортчу улуттук курама командага кирүүгө жана Кыргызстандын атынан ITF боюнча дүйнө чемпиондугуна катышуу үчүн ат салышты. Мелдешке келген бул спортчулардан мыктысы тандалып алынып, алдыда Италияда өтө турчу 23-чү дүйнөлүк чемпионатта өлкө намысын коргойт. Аталган турнир спорттун олимпиадалык эмес түрлөрү боюнча дирекциясы менен биргеликте Жаштар, маданият жана спорт мамлекеттик агенттигинин колдоосу менен уюштурулду. Кыргыз спорттун 100 жылдыгын Кыргыз Республикасынын таэквондо ИТФ боюнча чемпионаты өтүп атат. 12 бала жолдомо алган атат. Тренировка өтүп аткан Балыкчы шаарынан өтүп атабыз. Азыр болсо Кудайым буйрса, Чолпон Ата шаарынан да ачтык. Более чем 20 лет у нас огромное событие, историческое событие. Быйыл бизде 20 жылдан ашык убакыттан бери таэквондо дүйнөсүндө чоң окуя болуп жатат десем болот. Анткени ушул жылдын 3-октябрында Италияда боло турчу чемпионатка спортчуларды тандоо максатында мелдеш өткөрүп жатабыз. Буга бардык 6 федерациядан тең спортчулар келишти. Муну ишке ашыруу биз үчүн чоң жеңиш деп айтат элем. Спорттун таэквондо түрү боюнча мелдешке 14 жаштан жогорку 150дөн ашык спортчулар республиканын бардык аймактарынан келген. Мен бул спортто 5 жаштан бери машыгам, азыр 13 жыл болду уже. Жечкендердин айтсам, бронзовый призер чемпионата мира, серебряный призер чемпионата Азии жана 5 жолку Кыргызстан чемпиону болом.
жана 4 жолку титулдук поястын чемпиону болом. Бүгүн бизде 4 федерация кошулуп, чоң отбор өтүп жатат. Ал чемпионат мирага Италияга. Бул даярдыкка көп даярдангам. 8 жыл ичинде мен кара пояс 2-данын ээси болом. Дүйнөлүк оюндарында 1-орунду алгам. Кубок мирада Кыргызстандын 5 жолку чемпиону. Жана көптөгөн международный турнирлердин чемпиону болом. Биз бул турнирге 3 команда чогулуп келдик, бир федерациядан. Алып тандоочу турнирге биз 1 айдан бери даярданып келе жатабыз. Жана даярдык бизде жакшы эле болду деп ойлойм. Жана турнирдин катышуучуларына ийгилик каалайбыз. Проходит объединенный чемпионат республики. Мындай бириккен чемпионат 20 жылдан бери алгачкы жолу өтүп жатат. Ал эми спортчуларды тандоо тартиби 14 жаштан жогорку жана кара курдун ээси болгон гана спортчулар катыша алат. Ошондой эле азыр 14-15 жаштагы, 16-17, 18-34 жаштагылар беттешип жатат. Беттеш кызыктуу болуп жатат. Белгилей кетсек, спорттун бул түрү физикалык активдүүлүктү гана камсыздабастан руханий өнүгүүгө, өзүн өзү тарбиялоого өбөлгө түзөт. Айнура Достукбекова, Айбек Жумашев, Нурлан Чойбеков, Ысык көл жаңылыктары. Кыргызстандын тоолуу аймактарында сел жүрүшү мүмкүн. Кыргыз гидромет кызматынан билдиришкендей, 10 июндан 13 июнга чейин күтүлүп жаткан жаан-чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. Дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү күтүлөт. Бул күндөрү тоолуу аймактарда жаратылышта эс алуудан баш тартып, коопсуз жайларда болуңуздар. Кандайдыр бир өзгөчө кырдаалдарга кабылсаңыз, токтоосуз 112 кызматына чалыңыз. Чалуу акысыз жана күнү-түнү кабыл алынат деп кайрылышат жарандарга Кыргыз гидромет кызматынан. Күн ичинде топтолгон жаңылыктар түрмөгү ушулар болду. Эфир аркылуу амандашканча саламатта болуңуздар.